Сузак районубуз көп жылдардан бери жалпы республикалык тестте билимибиз жакшы болбой акыркы райондордо болуп жүрдүк эле. Билим алуу бул өмүр бою уланат. Сузак районунан келген мугалимдерге Бишкек шаарынан тажрыйбалуу 6 мугалим келип сабак өтүштү. Окууга 100 мугалим катышкан. Алган билимин окуучулар олимпиадага даярдоого чоң мүмкүнчүлүк болду дешет. Биз 11 январдан 14 январга чейин ушул математика предмети боюнча жалпы республикалык тестирлөөгө даярдандык. Кудай кааласа биз семинарга келгенде кандай нелерди үйрөнүп эткенбиз деп ушундай алдыга максат коюп келдим эле да. Мисалы күтүлүүчү натыйжа дейт го, ошондой эле көп нерсени үмүт кылдым эле. Мына 4 күн болду. 4 күн ичинде аябай көп нерсени үйрөнүп өзүмө көп мотивация салдым да. Барпа айыл аймагында 12 мектеп бар болсо, алардан 45 мугалим келип окууга катышышкан. Айыл өкмөттө жаштардын демилгесин жакындан колдоп, 60 000 сом акча каражатын бөлгөн. Бүгүнкү күндө Айдиянын фондунун каржылоосу менен ошондой эле Барпа айыл өкмөтүнөн 60 000 сом акча каражат бөлүнүп, 45 мугалимди ОЕРТни даярдаганга мугалимдерди даярдап атышат бүгүн окуп даярдап. Сузак районунан чыккан демилгелүү жаштардын саны 17. Долбоорду жазууда негизги багыт сурамжылоого таянып, билим тармагына көңүл бурууга арнашкан. Мугалимдер мында 5 предметтен окушту. Долбоордо 170 000 сом каралып, 50 мугалимди акысыз окутуу каралган. Дагы 50 мугалим өз ыктыяры менен акы төлөп окушту. Окуу 4 күнгө уланды. Аларга атайын сертификаттар да берилди. Ушул азыркы учурда жаштардан изилдөө жүргүзгөндө ушул ОРТ маселеси, ОРТга ушулар эң чоң көйгөй болгондуктан бул жөнүндө долбоор жазганбыз. Бул долбоорду 6 ай жаздык да. Анан ар бирине токтолупчу, анан кийин биз бул долбоорду жазып бүткөн маалда карантин болуп калып, анан Бишкекте болчу бул комиссиялар, анан биз аларга онлайн түрдө пандемия маалында онлайн түрдө зашита кылдык. Анын жыйынтыгы бир жумада чыкты. Анан бул биздин долбоорго алар ушул биз сураган акчаны бөлүп берүүгө макул болушту. Анан ошонун натыйжасында биз Бишкектен ушул атайын сомодон окутуучуларды алып келип, бул жактагы 100 мугалимди окутуп атабыз да. Эске салсак, Сузак районунда 106 мектеп жайгашкан, 56 036 окуучуга 3674 мугалим билим берет. Бул жылы 11 классты бүтүрүп жаткан 2,5 миңге чукул. Мындай окутуулар жаз айында уюштуруларын райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы ырастады. Жылда bir 5-10 мугалимди ар кандай окуу жайларга жиберип, же болбосо семинарларга жүрсөк, бүгүнкү күндө 90дан ашык биринчи немебиз. Кудай буйрса, март айында дагы бир ушундай иш-чараны уюштурабыз. Ошолордун натыйжасында бизде билим сапаты жогорулат деген ойдомун. Окууга катышкан мугалимдер келерки олимпиадада республикадан окуучулар алдыңкы көрсөткүчтөргө жетет деген ураан менен турушат. Барчынай Жанзакова, Буруканбек Матов, Сузак району.